Мады айыл өкмөтүнө караштуу Чагыр айылында чоң саамалык элеттиктер үчүн алгачкы жолу футболдук аянтча курулуп пайдаланууга берилди. Эми жергиликтүүлөр футбол ойноо машыгуу үчүн коңшу айылга каттоо тийишүүнөн арылат. Алтынчы класстан бери футбол ойносам. Азыркы учурда академияда ойнойм. Бар жолуна ыраазыбыз. Мына жерде айыл өкмөтүнө, айылдарга салып берген үчүн. Өтө кубанычта болуп турабыз. Бүгүн сүйүнүп турабыз. Ушундай биздин айылга бир мындай социалдык бир объекттин курулуп отурганына. Буга чейин биздин жаш балдарыбыз, жаштарыбыз шаарга барып ойношчу. Шаарга барганда көп мындай мүмкүнчүлүктөргө мындай тууру келбей, бир кыйналып барып, кыйналып келип, түнкүсүн бир чоң бир машинени жалдап алышат, барышат, түнү саат 2-3-төрдө кайтышат. Чагыр айылын кубантып жаткан футбол талаасын тургундарга Исмаил ата кайрымдуулук фондусу белек кылды. Курулушка фонд жалпысынан 2 миллион сомдон ашыгыраак каражат жумшаган. Айыл өкмөт башчысынын айтымында айылда жаңы спорттук аянтчанын пайда болушу элеттиктердин саламаттыгына кам көрүү жана жаштардын жаман жолго азгырылып кетүүсүн алдын алууга мүмкүнчүлүк берди. Мурда ошол айылдагы жаштарыбыз ошондой спорт аянтчасы жок болгондо байланыштуу шаарга жана башка спорт аянтчасы бар айылдарга барып ойноп келишкен да. Азыркы күндө ошол маселе чечилип, мен мына бүгүндөн баштап өзүнүн айылында ошондой футбол ойногонго шарт түзүлүп калды. Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында 2018-жылы жергиликтүү бийлик элге ыңгайлуу шарт түзүү үчүн инфраструктураны оңдоого өзгөчө басым жасаган. Мисалы, жергиликтүү казынанын эсебинен электр мамылары жана чубалгылар сатылып алынып, жаңы конуштарга жарык жеткирилген. Ал эми алыскы аймактардагы таза сууга муктаж айылдарга суу түтүктөрү курулду. Андан сырткары ушул интернети жок соц объектилерге, мектептерибизге интернет алып келип атабыз. Бардык иш кагаздар баягы электронный программаларга өтүп, андан сырткары жаңылык катары биздин айыл өкмөтүбүз пилотный болуп бир долбоор менен ушул ижара фонддун кайра иштетүүчү жерлерди ушу электрондук базага киргизип, интернет аркылуу баягы аукциондорго катышып, ошол интернет аркылуу биз келишимдердин мөөнөттөрүн көрүп турабыз. Ошол төлөнүшү боюнча убагында төлөгөндөр ошол жерден көрүнүп, ачык айкын өткөнгө мындай шарт түзүлүп атат. Белгилей кетсек, Кара Суу районуна караштуу Мады айыл өкмөтүндө 11 айыл бар. Анда жашап жаткан калктын саны 32.800. Алардын көбүнчөсү дыйканчылык менен алектенет. Чынара Нурсейитова, Айсара Тыналыгызы, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.